Мына Мирлан Бакиров баш болуп турган бир топ депутаттар биз мыйзам киргизгенбиз төрагага. 22 февралда киргизгенбиз. Бүт нормалар, бүт процедуралар өткөн. Коомдук талкуу өткөн. Бирок тилекке каршы 22 февралдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин төрагадан чыгы элек, жооптуу комитетке түшө элек. 48 беренеде так жазып турат. Депутат демилгеленгенден кийин аппаратка түшөт, 3 күн ичинде юридикалык отдел аны карап чыгат, төрагага берет. Кийинки ушул беренеде 2 күндүн ичинде төрага жооптуу комитетке жолдойт. Ошого мен кайрылып атам, бул официалдуу түрдө кайрылып атам. Ошол боюнча биздин отдел бүт илектеп чыксын. Ошол боюнча мага бизге вообще негизи комитетке справка даярдасын. Мыйзам бузуу болду деп эсептейм. Эң негизги конституцияда жазылып турат. 3 эле субъект бар. Бул депутаттар демилге көтөрүлөт мыйзам долбоорлорду. Өкмөт жана 10 000 адам. Биздин депутаттардын укугу бузулду деп эсептейм.